إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің сахабаларына мындай деген осыятын хадисін айтқан. Бұл хадисте Абдуллах бин Масуд деген сахаба риwayat қылып жатады. Пайғамбар айтып жатады, кімнің жүрегінде кішкенекей қыпындай кибір текебірлік болса, ал бейішке кірбейді деді. Кімнің жүрегінде кішкенекей қыпындай бір аз текебірлік болса, ал бейішке кірбейді деді. Ошондо жанында тұрған бір сахаба Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сұрады: "О Алланың елшісі, ар бир адам өзінің кийип жүрген кийимин жакшы болусын каалайт. Кийип жүрген бут кийимин жакшы болусын каалайт, мындай жеткана баягы кооз жарашыктуу болусын каалайт" деп сурап атат. Ошол текебирликке киреби дегендей мааниле сурап атат. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи жооп берип атат: Аллах субхана таала өзү сулуу зат, сулуулукту жакшы көрөт. Текебирлик деген эмне деген? Текебирлик бул чындыкты четке кагуу, адамдарды басмарлап теңине албоо деди да. Демек Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте текебирлик эмне экенин бизге аныктап көрсөтүп атат. Текебирлик эмне экенин бизге анык бердик. Эмне? Ким чындыкты четке каккан болсо, жана ошол менен биргеликте адамдарды басмарлап, аларды кемсинткен болсо, демек ошол текебирлик да. Анткени мисалы бир адам бир чындыкты айтып сүйлөгөн болсо, же жеткирген болсо, текебир адам мен ушундан чындыкты кабыл аламбы, ушул мага акыл үйрөтүп калды, ушул мага жеткирип калды, мен буга караганда өйдөнмүн, буга караганда барктуумун деп анан ошонун аркасынан чындык четке кагып коет. Демек мына ушул текебирлик да. Мына биздин хадис, биздин сабагыбыз мына ушул тууралуу болмокчу. Албетте бул текебирлик адамдын жүрөгүндөгү аябай бир чоң оорулардын бири. Керек болсо, бул оорулардын эң жаманы. Биринчи ушул баягы күнөөлөрдүн пайда болушу шайтандын Аллах субхана таалага баш ийбей, баш тартып, ошонун аркасында күнөө кылган себептин бири ушул текебирлик да. Көрө албастык текебирлик. Текебирликтин айынан шайтан ушул күнөө баткан. Демек текебирликтин кесепеттери аябай көп да. Мына ошолордун бири бул шайтандын амалы да. Ким текебирлик кылган болсо, демек ушул тарапта, ушул жакта шайтанга окшошуп атат да. Чындыкты кабыл албагандыктан. Ошол себептен Аллах субхана таала Куранда айтат: "Биз фериштелерге, адамга сажда кылгыла" дегенде, "Уиз кунна лил малаикати суджуду ли адам фасажаду илля иблис аба вастакбара" ва кана минал кафирин. Биз периштелерге жана адам атага жаң жаралган ошол сажда кылгыла деп буйрганда, алар сажда кылышты, бир гана иблис шайтан моюнсунбай, текебирленип сажда кылбай койду деп атат. Көрүңүздөрбү? Демек шайтандын бул амалы да. Шайтандын эң биринчи баштаган күнөө иштердин бири ошо текебирлик. Демек ким текебир болгон болсо, чындыкты кабыл албай, адамдарды кемсинтип, басмарлап, четке каккан болсо, бул жана шайтанга окшошот. Экинчи кесепети, ким текебирленген болсо, ал чындыкка жетпейт, акыйкатты көрбөйт. Анткени текебир адам акыйкатты издегиси да келбейт, кабыл алгысы да келбейт. Жана Аллах субхана таала ошонун натыйжасында жүрөгүнө мөөр басып коет. Же болбосо жүрөгүн ошо акыйкатты кабыл кылуудан тосуп салат да, тыйып салат. Аллах субхана таала Куранда ачык айтып атат: "Саасрифу ан аяти аллазина ятакаббаруна фил арди бигайрил хак" дейт. Бул жер бетинде орунсуз ким текебирленген болсо, ошолорду мен аяттарыман жүздөрүн буруп алыстатып салам деп атат да. Аллах субхананын аяттары, Куран аяттары же болсо жалпы белгилери жөнүндө айтып атат. Эгерде ким мына жер жүзүндө жүрүп текебирленген болсо, Аллах субхана таала аны өзүнүн аяттарынан жүзүн буруп алыс кылып салат да. Ибн Касир деген чоң аалым ошо тафсиринде айтып атат. Ошо сөзүнүн маанисинде ким текебирленген болсо, Аллах субхана таала ошо текебир адамдардын жүрөгүн Аллах субхана тааланын өзүнүн кудуретине, өзүнүн шариятына, өзүнүн өкүмдөрүнө келтирген аяттарын түшүнүүдөн жүрөктөрүн тосуп салат дейт. Элестетип көрүңүздөр. Ким текебирленген болсо, ошол адамдар Аллах субхана тааланын аяттарын, Аллах субхана таалага жиберген далилдерди түшүнбөйт, түшүнө албайт. Шариятына байланыштуу далил болсун, мейли Алла тааланын улуктугуна байланыштуу далил болсун, мейли Алла тааланын өкүмдөрүнө байланыштуу далилдер болсун, ошонун баарын түшүнө албайт. Анткени Аллах субхана таала жүрөктөрүн жаап тосуп салат. Ошо текебирликтин себебин айына. Керек болсо, ошо Куранга байланыштуу маселени Суфиян ибн Уяйна деген чоң аалым болгон. Бул хадис илимдеги чоң белгилүү аалым жана тафсир илимдеги чоң белгилүү аалымдардын бири болгон. Ошол киши ушунун тафсирин мындай деп айтат экен да. Ким текебирленген болсо, Аллах субхана таала ошол адамдын жүрөгүн
Куранды түшүнүүдөн тосуп коет деген да. Куранды түшүнүүдөн жүрөгүнөн алып коет да. Көрүңүздөрбү? Текебердин айынан. Канча Куранды окуп берип түшүндүрүп, канча деген аяттарды алып келген болсо, Аллах субхана тағала ошо жүрөгүн тосуп салат. Көрүңүздөрбү? Бул жерден эмнени түшүнөбүз? Кээде кээ бир адамдарга ошо далилди келтирип, Курандан айтып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнөн айтсаң түшүнбөй атышпайбы? Демек, көбүнчөсүндө ошондой адамдар текеберлик болушу толук ыктымал да. Текеберлик болгондуктан ошол акыйкат келгенде же түшүнүп туруп четке кагып атат, же болбосо ошону түшүнө албай атат да, текеберлик бар жүрөгүндө. Көрүңүздөрбү? Бул өтө коркунучтуу да. Ошондуктан адам баласы жүрөгүнө катуу көңүл буруп, жүрөгүн жакшылап дарылаш керек. Анткени бул текеберлик, кээ бир алымдар айткандай, 3 нерседе текеберлик болот дейт. Биринчиден ушу Аллах субхана тааланын өкүмдөрүн кабыл алууда, Куранга баш ийүүдө текеберлик болушу ыктымал. Алла тааланын мындайча айтканда буйругун аткарбайт, ибадат кылбайт. Бул капырлык текеберлик да, динге моюн сунбайт. Ошондуктан Аллах субхана таала текеберленгендерди ошо тозокко кордолгон абалында киришет деп Алла таала Куранда айткан да. Инналлазина ястакбируна ан ибадати. Ким ошо текеберленип мага ибадат кылбай баш ийбеген болсо, саядхулуна жаханнама дахирин деп. Тозокко кордолгон абалдарында кирет деп атат. Элестетип көрүңүздөр. Өзүнө жараша да. Өзүнүн буяк дүйнөдө боюн көтөрүп текеберленди эле, Аллах субхана таала ошону кор кылып туруп, анан тозокко киргизет да. Ошондуктан Тирмизиде келген хасан хадис бар, ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ушул текебер адамдар кыямат күнү бул кичинекей купмускалар болуп го, ошондой болуп тирилишет дейт да. Бир адам сүрөтүндө бирок кичинекей. Элдин баары тебелип, кордук анын баардык тарабынан каптайт дейт да. Анан ошонун натыйжасында тозокко барат деп атат. Элестетиң, бул дүйнөдө канчалык бойлорун көтөрүп жүрдү, ошончо Аллах субхана таала аларды кордоп, кичинекей кылып жаратып туруп, анан кыямат күнүндө кордоп коет. Бул мына Аллах субхана таала кийин баш ийбесе, Алла таалага ибадат кылууда, Алла таалага моюн сунууда текеберлик кылгандар. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга баш ийүүдө, анын буйруктарын аткарымда, сүннөтүн карманууда текеберленгендер бар да. Албетте, мисалы текеберленип пайгамбар экенин моюнуна албай, пайгамбар деп эсептейбиз, булар капырлар, аны шек күмөнсүз. Бирок кээ бир адамдар мусулманмын деп айтышат, бирок өзүнө нафсисине, өзүнүн каалоосуна жакпай калган кээ бир хадистерди кабыл алып коет да. Бул дагы демек текеберлердин катарында. Ошого жараша өзүнүн жазасын алат. Ошого жараша чоң азапка калышы ыктымал. Бул да коркунучтуу нерсе. Үчүнчү түрү текеберлик бул адамдар менен болгон мамиледе. Кандай мамиледе болбосун, кандай учурда болбосун, чындыкты кабыл албай, адамдарды кемсинтип басмырлаган болсо, мына текеберлик. Айрыкча дин маселесинде. Дүйнөлүк башка маселеде эле текеберлик кылган болсо, мунун күнөөсү чоң. Анткени бул бейишке киргизбей турган жаман амалдар бир болуп атпайбы? Эгерде дин жаатында текеберленген болсо, мунун күнөөсү андан да чоң да. Элестетип көрүңүздөр, Аллах субхана тааланын сөзү келип атса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү келип атса, же болбосо алымдарын тастыкталган, Куран сүннөттүн үстүнө курулган сөздөрү келип аткан болсо, ошону четке кагып кабыл албаса, демек бул текеберлик да. Анан текебер адам мына ой көтөрүп жүрөт, чындыкты кабыл албайт. Анан өзү да чындыктан коркалат. Анткени кээ бир салафтар айткандар, илимди эки киши талап кыла албайт деген да. Ой алчак адам эчеге сурабаган, текебер деген. Демек өзү да коркалат, анан өзү да зыян тартат. Ошондуктан текебердин коркунучу өтө чоң. Ошондуктан адамдар мындай балайдан, оорудан колунан келишинче сактаныш керек. Бул адам баласына билинбей эле кирип кетиши ыктымал да. Мисалы, мектепте мугалим сабак берет. Эми айрыкча кичинекей балдар мисалылар, 1-класстан 5-класска чейин. Эжеси сабак берип атып, анан бир жерден жаңылып, же туура эмес сөз сүйлөп, же туура эмес баа коюп алды дейле. Бир баласы келип, сиз моякты туура эмес кылып койдуңуз деп айтса, ошого текеберлик кирип кетиши ыктымал да. Сен билип мен билбей калдымбы деп аны кагып коюш ыктымал. Мына көрүңүзбү, ушинтип башталат да. Кээде туура эмес баа коюп алыш ыктымал. Анан мен бул жерде туура эле эсеп чыгардым го, же туура эле жат жазууну жаздым го, же туура эле окуп бердим го, жок сен туура окуган жоксуң деп, ошо баланын кемчилигин же каталчылыгын далилдей элбей эле жөн эле баасын азайтып коюп койсо, мына бул дагы текеберлик да. Элестетип көрүңүздөр. Же болбосо кандайдыр бир адамды көчөдөн көрүп калып, же мечиттен болобу, же башка жерден шариятка каршы иш кылып аткан болсо, барып ошого насаат кылып, могу жериңиз туура эмес болуп атат. Бул сүннөткө туура келбей, шариятка туура келип атса, элдин баары эле кылып атпайбы, же сен эле билип калыпсыңбы деп четке калса, мунун баары тең текеберлик, көрүңүздөрбү? Айырмасы жок. Бул текеберлик чоңго, кичикке да келиши ыктымал, илимдүүгө, илимсизге да келиши ыктымал. Ошондуктан ар бир адам жүрөгүнө өтө сак болуш керек. Кандай киргенин түшүнбөй да калышы ыктымал. Мусулманчылыкта
мисалы адам баласына чындык келген болсо, кандайдыр бир маселеге байланыштуу чындык болсо, ошону кимден келсе аны дароо кабыл кылыш керек да. Анын жашына, даражасына, акыбалына карабастан, керек болсо динине карабастан, кафырдан да бир чындык келген болсо кабыл алыш керек. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи айтканда, Бухари Муслимден келген хадисте, Аллах субхана таала ушул динди жаман бузуку адам менен дагы кубаттап коюш ыктымал деген да. Жосо кубаттап коет деген. Жаман бузук адам деген кафыр болуш ыктымал же мусулман бир бузук адам болуш ыктымал да. Аллах субхана калас динин кубаттап коет. Анан кайсы бир учурда бир мусулман адамга бир динсиз адам бир кафыр бир чындыкты айткан болсо, аны сен кафырсың, динсиз дебестен, чын эле ушул айтып аткан чындык ушул шариятыбызга дал келеби, шариятыбызда ушундайбы деп туруп, аныктап туруп, анык экени далилденсе дароо кабыл алыш керек да. Көрүңүздөрбү? Мына ислам дини ушуга буйруйт. Керек болсо бизге ар бир адамдын душмандашкан, касташкан адамы болсун, мени диний жаатында болсун же дүйнөлүк жаатында болсун, эгерде чындыкты айткан болсо, ошол чындык чын экени анык болгон болсо дароо кабыл алыш керек да. Мына ошондой адамдар, мына кичипейилдүү адамдар. Эгерде ким ошонун баарын четке каккан болсо, демек ал жүрөгүндө текеберлиги бар да. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүздү таразалашыбыз керек. Үй бүлө маселесинде, бала тарбиялоо маселесинде, бирөө менен мамиле кылуу, соода кылуу, деги эле карым катнаш кылууда карашыбыз керек да. Мына адамдар тараптан мага сын пикирлер айтылып калган болсо, же сөз айтылып калган болсо, же бирөө укугун талашып келген болсо, ошол чын нерсени айтып атабы, мен текеберлик кылып аны басмарлап четке кагып салган жокмунбу, ошонун кылган иши чын болуп жүрбөсүн, айткан сөзү чын болуп жүрбөсүн деп өзүбүзгө өзүбүз эсеп кысап кылып, ошол менен анан ошого жараша туура мамиле кылганды үйрөнүшүбүз керек да. Болбосо текеберликке бат эле кирип калышы ыктымал адам баласы. Эч ким өзүнүн жанына кепилдик бере албайт. Бул коркунучтуу оору. Ошондуктан мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кыска аныктамасын берип койду. Текеберлик бул чындыкты четке кагып, элдерди кемсинтип басынтуу деп койду. Ошондуктан жүрөгүбүздү жакшылап дарылашыбыз керек. Айрыкча мына дин маселесинде дедим, дин маселесинде деп. Буга байланыштуу аябай көп жана Аллах субхана тааланын аяттары жөнүндө айтып берсең, динде мындай десең, кээ бирөөсү текеберленип чыгат. Жок, биздин ата бабабыз андай кылган эмес, биз мурунда мындай кылып жүргөнбүз, биздин молдолорубуз андай кылган эмес, мынтип эле жүргөнбүз деп текеберленет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн айтсаң, бизде андай амал кылбайт, биздин антип көнгөн эмесбиз, бизде жогору жактагылар антип үйрөткөн эмес. Анан муну чечип көрүш керек, ойлонуп көрүш керек, анан машвара салып көрүш керек деген ушунун баары текеберлик да. Акыйкат экенин билдиңби, кабыл ал да. Эгер акыйкат эмес деп эсептесең, аны изилде аны. Мейли сага бирөө бир сөздү айтып атат, же акыл кеңешин айтып атат, же насаатын айтып атат, кандайдыр бир кемчилигиңе байланыштуу айтып атса, ошону кабыл алгың келбесе, ошол сөз акыйкат эмес экенин, туура эмес экенин далилде. Шариятыбызда мисалы мындай жок турбайбы? Мына мен могу негизде шариятка амал кылып атам, мону карманып атам. Сен айтып аткан маалымат мага жаңы болуп атат. Жосум түшүнө албай атам, изилдеп көрөйүн деп, изилдеп көр, туура чыгып калса, алхамдулилlah кабыл алыш керек, сүйүнүп кабыл алыш керек. Акыйкат мага келди деп. Эгерде аныкы туура эмес болуп калган болсо, ошол кишиге кайра баяндап бер насаат кылып. Мына туура эмес турбайбы мына? Сен айтып аткан нерсе мына мындай экен, туурасы бул экен, мына могу далил негизинде. Жөн эле ачык айкын далил келип аткан болсо, жок мен кабыл албайм деп четке кагып, бой көтөрүп, ар кандай шылтоолорду айтуу, бул текеберликтин дал өзү да. Мисал катары бир мисалды айта кетели. Бул маселе көпкө эле кайталанып турат. Бул акыйдага, таухидке байланыштуу маселе. Мисалы бир адам мындай деп айтса, арбак колдойт, жоксо арбак урат деп айтты деп коелу, э. Анан бирөөлөр келип, бул айтып аткан сөзүң туура эмес, шариятка каршы келет. Бул сырткы көрүнүшүнөн бул ширкти билдирип атат десе, адам баласы эгерде ошону чын мааниде айтып аткан болсо, өзүнүн акылына келип кайтыш керек. Эгерде тили менен жаңылып сүйлөп алган болсо, аны мойнуна алып дароо токтотуш керек. Ого, мен туура эмес сүйлөп алыптырмын, мындай айтылбаш керек эле деп таштап коюш керек. Болду, ошо менен маселе чечилет. Ар кандай шылтоонун кереги жок. Туура эмес айтып алдым, эгерде ката сүйлөп алган болсо. Эгерде чын эле ошондой кылып арбактар колдойт, арбактар урат деген ошону ишенип алган болсо, анын далили негизинде далилдешип, анан эгерде айтып аткан сөзү Куран сүннөткө каршы келени анык билгенден аны ташташ керек. Ар кандай шылтоолорду айтпаш керек. Мисалы кээ бирөөсү ушундай сөздөрдү колдонуп алып, анан сын пикир келген болсо, адам тараптан аны көтөрө албай, башкача чечимелеп коюш ыктымал да. Негизинен мисалы адам баласы сүйлөп атканда, шариаттык маселелерди, шариаттык өкүмдөрдү айтып атканда өтө этияттык менен сүйлөш керек. Анткени даават кылып аткан, элге илим үйрөтүп аткан адам бул көбүнчө карапайым эл менен баягы илим майданында болот, даават майданында. Анан карапайым элдин деңгээли ар кандай. Ал ошол адамдын оозунан чыккан нерсеге ишенет. Ошондуктан элге акыл насаат үйрөтүп, илим үйрөтүп аткан адам колунан келишинче ошо сүйлөп аткан сөзүн аныктап, тактап алып туруп анан сөйлөш керек. Антпесе адамдар ар кандай түшүнүп алышы ыктымал. Анан кайра адам баласы өзү туура эмес сүйлөп алып туруп, анан силер түшүнбөй атасыңар деп элди күнөөлөгөн болбойт да. Ошондуктан адам баласы өзүн биринчи сүйлөп аткан сөзүн аныктап, тактап туруп анан сүйлөш керек. Бул мына баягы диндин адебинен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даават кылганда да түшүндүргөндөй эле сахабаларга
түшүнүктүү сөз менен сүйлөгөн да. Эл түшүнбөй турган сөз менен сүйлөгөн эмес пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Кээ бир эле сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тилди жакшы билген да. Түшүнүк сөз болуп калган болсо сурашса, ошону дароо түшүндүрүп берип койгон. Негизги даватында сүйлөгөн сөзүн баардык адамдар түшүнө билишкен. Ошондуктан биз сөзүбүздү этияттап сүйлөшүбүз керек. Анан ушул бир жагынан, экинчиден сөзүбүз ката болуп калдыбы, мына дароо эле ката экен деп моюнга алышыбыз керек да. Анан мен мындай мааниде сүйлөгөм, анан менин сөзүмдүн мааниси бул өтмө мааниде, тике мааниде эмес, түз мааниде эмес, өтмө мааниде деп шылтоонун кереги жок. Мисалы, арбак колдосун деген сөз, же арбак урсун деген сөз, мындай элдин көпчүлүгү дароо эле бул сүйлөп аткан адам ошол кандайдыр бир арбакты, мисалы ата бабасынын арбагын айтса, же бир кандайдыр бир баатырдын арбагын айтса, ошолордун арбагына бир артыкчылык, кудурет берип атат деп эле түшүнөт. Ошондуктан ошондон колдоо сурап атат дейт. Ошондуктан ошону урсун деп айтып атат. Эмнеге башка нерсени айтпайт? Анткени баарыбызга белгилүү болгондой, арбакка сыйынгандар, арбакка табынгандар арбак колдосун деген тутушат да. Ал ошонун аркасында ошо арбактарда кандайдыр бир кудурет бар деп ойлошот. Ошонун натыйжасында колдосун деп айтат да. Эгерде мисалы бир жакшынакай эле түшүнүгү жакшы адам болуп өтүп кеткенден, арбак өлгөндөн кийин анын колунан эч нерсе келбейт деген түшүнүктүү болуп турган кайра колдосун деп кантип айтсын? Андай мүмкүн эмес. Ошондуктан арбак колдосун десе, демек ошондо ошол арбакта кандайдыр бир күч бар, кудурет бар, ошо менен колдой алат да, анан ошону колдонушат да. Ошондуктан көрүнгөндүн арбагын айта бербейт. Көбүнчө айтканда эмне дейт? Ата бабамдын арбагы же кандайдыр баатырлардын айтат да. Демек алар кыйын кишилер болгон, булардын арбагында артыкчылык бар деп ойлошот. Анан ушундай көпчүлүк эл түшүнгөн түз маанини же тике маанини айтып туруп, мен муну өтмө маанисинде колдонгом деген туура эмес да. Бул өтмө маани деген сөздү, ушундай терминди жалпы эл көбүнчө эл да түшүнбөйт муручу. Сен өтмө мааниде эмнени айтып атасың депчи. Элдер сүйлөө сөзүндө колдонушса деле өтмө маани эмнекен деле түшүнүшпөйт, бирок колдоно беришет. Бирок мында термин жагынан ал түшүнбөй деле калышык көп адам. Муну атайын эле тилчи, түшүнгөн эле адам билип калбас. Анан өзүң туура эмес сүйлөп алып туруп, анан кайра силер түшүнбөй атасыңар менин сөзүмдү, мен өтмө мааниде айтканмын деп күнөөлөгөн болбойт. Биринчиден бул арбак урсун же арбак колдосун деген бул өтмө маанини билдирбейт. Тике эле түз эле маанини билдирет. Анткени ошол арбактарга кандайдыр бир кудурет берип атат. Кээ бирөөсү айтышып калды, мен өтмө маанини колдондум, мисалы бир баатырдын арбагын айтып туруп өтмө маанини колдордум, анткени ал кыямат күнү тирилгенде анан ушундай бир жаман көрүнүштү көрсө ал нааразы болот, жаман көрөт депчи. Биринчиден биз бул дүйнө жөнүндө сүйлөшүп атабыз, акырет жөнүндө сүйлөшкөн жокпуз. Биздин кыргыз тилинде бул акыреттик сөз, бул дүйнөлүк сөз деп бөлүнбөйт. Ошондуктан сүйлөп аткан сөзүндө ошо колдонгон адамдар баланча баатырдын арбагы урсун деп бул дүйнөдө айтып атат да. Демек ал угуп аткан адамдар ошо дүйнөгө байланыштуу сүйлөйт. Тии дүйнөгө деген айтпайт тирилгенден деп. Бул негизги маселе. Андан кийин баягы адам баласы жаңылып алып, башка адамдарды силер тил билбейсиңер, тилди окушуңар керек деп күнөөлөгөн болбойт. Бул дагы текеберликтин белгиси да. Силер мен айтып аткан сөздү түшүнүш үчүн биринчиден тиги 50ден кем эмес китеп окушуңар керек, баланча китеп окуш керек. Кыргыз тилин жакшы үйрөнүшүңөр керек. Арабча 15 томдук, 20 томдук китептин баарын окушуңар керек. Араб тилинин грамматикасын, нахвы, сарфты окуп, араб тилин шытырата окуп, жакшы түшүнүп, анан мен менен келип сүйлөшүңөр керек деген сөздүн баары өтпөйт да. Мунун баары темне текеберликтин белгиси. Анткени сүйлөп аткан эле адам кыйын болуп, баягы угуп аткан адам билимсиз же илими тайкы болуп калыш керекпи? Андай болбойт. Адам баласы 1000 китеп окуса дагы жаңылыш ыктымал. Баарыбыз эле жаңылыш ыктымал. Ката кетириш ыктымал. 1000 китеп окуп атып, андан ашыкча окуп атып, туура эмес түшүнүп алышыбыз ыктымал. Ошондуктан эң жакшысы адам баласы туура эмес сүйлөп алып, дароо эле кайтып коюш керек. Анткени ким ката кетирип же күнөө кылып кайткан болсо, Аллах субхана таала ал адамды жакшы көрөт. Инналлахи юхиббут таввабин. Алла таала тоба кылчылар жакшы көрөт дейт. Бул мусулмандын анык чыныгы сыпаты. Мына ушундай сыпатта болуш керек мусулман. Адам баласы сүйлөп аткан сөзүндө кээде, мисалы, бир нерсени айтам деп, максат кылам деп, ичинде ойлоп атып жакшы нерсени, бирок сүйлөгөн кезде ошол оюн жеткире албай калыш ыктымал да. Жоксо ошол оюна каршы бир туура эмес сөз сүйлөп калыш ыктымал. Мындай болуш ыктымал. Бирок ошондой максаты бар экенин биз аны баяндоо менен, ал кайра бизге түшүндүрүү менен түшүнөбүз да. Бирок оозунан чыккан сөз ушул сырткы көрүнүшүндө катаны, туура эмес маанини камтыдыбы, демек ошол адам сын пикирди көтөрүш керек да. Оозуңа чыкты да. Ошого жараша элдер сын пикирди айтат. Сен туура эмес сүйлөдүң, момда кылдың деп. Анан ошону кабыл алып туруп, сөзүм момдай нерсени камтып алып тур, бирок мен момдай нерсени максат кылдым элем. Ката болуп калыптыр, кечирип коюңуздар. Бул нерсени таштадым деп. Болду, иш бүтөт. Аны чоң маселеге айландырып, башкача бурмалап, кайра угарамандарды, элдерди жамандап, аларды кайра
түшүнбөгөнгө айыптап, өзүн билимдүү, илимдүү кылып көрсөтүп, тилди билгенин кылып көрсөткөн туура эмес. Аллах субхана тааланын алдына баарыбыз барабыз. Ал жерде биздин ар кандай шылтоолорубуз өтпөйт. Жүрөктү Аллах субхана таала билүүчү. Ошондуктан бул жашоодо адам баласы жүрөгүнө жакшылап көңүл буруш керек. Элге даават кылганда, элге динди түшүндүргөндө айрыкча Аллах субхана таала байланыштуу акыйдага, таухидке байланыштуу маселеде өтө этият болуш керек. Колунан келишинче сүйлөгөндө сөзүн талдап сүйлөш керек. Антпесе мына айтып кеттим, жанагы арбакчылар, арбакка табынгандар мындай сөздөрдү укса дароо эле сүйүнүшөт алар. Бизди колдоп атат, молдо бизди колдоп атат, мына ислам дининде деле ушундай арбакка табынган бар экен, арбактан жардам сураган бар экен деп дароо эле жабышат, дароо эле сүйүнөт. Анан ушундай Аллах субхана тааланын акысына каршы келип аткан ой пикирлер тарап аткан убакытта ушундай сөздөрдү сүйлөгөн болсок, биз исламды коргобой эле кайра исламга баягы чабуул коюуга жол ача баштайбыз. Ошондуктан өтө этият болуш керек. Кайра өзүбүздү актап жүрбөй, кемчилик болду, дароо ошол жерден токтоп туруп, оңдоп, андан кийин дааватыбызды уланта беришибиз керек. Аллах субхана таала баарыбызды жүрөгүбүздү таза кылсын. Бардык жүрөк ооруларынан мусулмандардын жүрөгүн алыс кылсын. Текеберликтен, көрө албастыктан, кекчилдиктен, жаман көрүүдөн, деги эле кандай жүрөктөгү жаман оору болбосун, ошонун баарын Аллах субхана таала тазаласын. Жүрөктөрүбүзгө жаман нерсени калтырбасын. Качан гана ошо мусулмандар жүрөктөрү таза болуп, Аллах субхана тааланын жиберген Куранын бекем кармап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн бекем кармап, ошонун негизинде даават кылып, ошонун негизинде илим таратып, ошонун негизинде жакындашып, ошонун негизинде алысташкан болсо, мына бул чыныгы дин, мына ошонун аркасынан бизге ынтымак келет. Мусулмандык акыбызды бири-бирибизге ошондо беребиз. Эгерде элдер ар тараптуу болуп, бирөө баланча молдону ичип, экинчи түгүнчө молдону ичип, дагы бирөө мазхабтарга таассуп кылып, анан ар ким арга жакка кете берген болсо, анда мусулмандардын башы эч качан бирикпейт. Биз мусулман болуп, биригип ынтымакта жашайбыз, бир динди таза кармайбыз деген болсок, анда Аллах субхана тааланын Куранда осуятына кайтышыбыз керек. Алла таала Куранда осуятында Аниса сүрөсүндө айтып атат. Кыргызча мааниси, ой иман келтиргендер, эгерде кандайдыр бир маселеде талашып калсаңар, анда ошо Алла таалага жана анын пайгамбарына кайтыкыла деп атат. Демек, биздин үммөттө талаш тартыш болбой койбойт. Бирок анын дарысы бар, дарысы ачык айкын көрүнгөн. Муну пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде эле айткан. Менден кийин ушу талаш тартыштарды көрөсүңөр. Ошол кезде менин сүннөтүмдү, сахабалардын 4 халифанын сүннөтүн бекем кармагыла деген. Демек, ким адашуудан, талаш тартыштан, түшүнбөстүктөн кутулагам деген болсо, Куранды, сүннөттү кармаш керек. Мурунку салафы солихиндердин түшүнүгү менен. Анан ошондо альхамдулилlah ынтымактуу да болобуз, талаш тартышыбыз азаят. Эгерде кайсы бир учурда талаш тартыш болуп калган болсо, тез жоюлат да. Анткени биз жолун билебиз. Мына ошондо гана ислам дини өнүгөт. Аллах субхана таала баарыбызга ийгилик берсин. Жанагындай жогоруда айтып кеткен бардык оорулардан, жүрөк оорулардан баарыбыз сактасын. Аллахумма салли ва саллим аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбиhi ажмаин.